Эгерде бул гилас мындан дагы бийик өсүп кетсе, анда мунун көлөкөсү бул гиласка түшүп баштайт. Туугандар, оңдоп болбос ката боюнча айтайын деп атам. Бүгүн туугандар, эгерде ушул катаны кылып алсаңыздар, анда оңдоп болбой турган ката болуп калышы мүмкүн. Түшүндүңүздөр, бүгүн биз подвой боюнча сүйлөшөлү деп атабыз. Подвойлордун эки түрү болот. Клонда жана урукта. Клондогу булар интенсивдүү багбанчылык кылганга арналган көчөттөр да булар. Ошондой тамырлар. Гизеля 5, Гизеля 6, Крымск 5, ВСЛ 2 тамырда, Адара. Булардын бардыгы жерге жараша интенсивдүү бакка жараша кыла турган нерселер. Сиздерге азыр мен мынабул көчөттү көрсөтөйүн. Бул Гизеля 5 деген тамырда болгон гилас да. Өзү бийик өсүүчү эле. Анан муну арык жерге алып келип тигип койгонбуз. Буга 4 жыл болдубу же 5-жыл кетип атабы быйыл ушундай да. Мына ушул көчөттөрдүн бардыгы Гизеля 5 деп алып келип эккенбиз. Ашып кетсе 1 жылда бир 15 сантиметр сүрөт да. Ошо бойдон токтойт. Эгерде мына ушундай адырлуу арык жерге тиге турган болсоңуздар, Гизеля 5, Гизеля 6 жарабайт сиздерге. Максимум 14 дагы жарабай калышы мүмкүн кээ бир жерлердечи. Мындай сууга чыдамдуу дей турган болсоңуздар, эң күчтүү өсө турган Адарадан кылсаңыздар болот. Гиласта билесиздер, аралыктарын сөзсүз түрдө алмага караганда кеңирээк коюлат. Эң кеминде эле буларга 2-4 коесуз, эгерде интенсив эң жакын кыла турган болсоңуз. Ошондо дагы техника кире албай кыйналып калышы мүмкүн. Стандарт бул көбүнчө 5-3. 5-3 кыла турган болсоңуздар, ошондо кичине башкарууга болот. Эгерде мына ушундай өспөгөн гиласта бак кылып алсаңыздар, гилас өспөсө, сиздерге экономикалык жактан пайдасыз болуп калат. Гилас канчалык чоң өссө, жакшы өссө, ошончолук чоң мөмөнү бере алат. Бирок, эгерде өзүн өзү чаңдаштырбаган сортто бийик өсүүчүнүн тиги боло турган болсоңуздар, бул мөмөгө кирбей кыйнайт. Эгерде мына ушуларга өзүн өзү чаңдаштыра турган ушундай сорттордон тиксеңиздер, буну эртерээк башкарып алууга болот. Тезирээк мөмөгө жатат дагы, өстүрбөй кармап кала аласыздар. Максималар. Мисалы үчүн максималар Гизеля 5ке караганда өтө тез өсөт, күчтүү өсөт. Эгерде ошол дарактарды дагы мөмөнү сейректей турган, өзүн өзү чаңдаштырбай турган сортторго теге боло турган болсоңуздар, анда алар дагы мөмөгө кирбей кыйнайт. Жылда бага бересиздер, мөмө бербейт, түшүм жок, ошондой нерсе болот. Бул жерде 6 тиккенбиз, ортосуна шабдал тиккен элек, шабдалларды алабыз. Азыр мына ушул урук тамырда кара гиласта тигилген валовой. Булардын азыр ортосуна дагы көчөт тигип атабыз. Шабдалдар кетет дагы, ордуна гилас көчөт тигип жатабыз. Ошондуктан бак кыла турган болсоңуздар, жердин күчүн сөзсүз эсептеңиздер. Жердин күчү кандай? Эгер жер суулуу, оор топурактуу, нымды жакшы сактай турган болсо, ошондо сиздер Гизеля 6, ВСЛ 2 мына ушуларда кылсаңыздар болот. Эгерде жериңиздер акташтуу, сууну көп кармабаган, жантайма жерлерде боло турган болсо, клондо максимум 14 Адарадан кылсаңыздар болот. Анан өзүбүздүн жергиликтүү желтый драганадан, сары гиластын уругунан чыккан уруктууларды дагы кылсаңыздар болот. Мына ошондо мөмөнү киргизип башкарып алууга болот. Сиздер менен Багастыруу Кыргызстан каналы болду. Комментарийга жазып коюңуздар, кайсынан бак кылайын деп атасыздар сиздер. Сиздер менен Бекболот Главов болду. Тынч аман болуңуздар.